Mınakey жақында ажылық сапарын uyuşturuğu möөнөтү дагы келип калды. Ажыга барчу жарандарыбыздын. Анан кийин ошол боюнча сиздерден толук маалымат алып, кандай уюшулуп жатат, бай 2020-жылдагыдай проблемалар жокпу, коррупциялык элементтерди жок кылдыңыздарбы деп ошол боюнча эле сиздерден маалымат алайын деп чакырдым. Кудайга шүгүр, мына пандемиядан кийин 2 жыл катары менен ажылык болбой калды эле. Былтыр болсо Саудия мамлекети апрелдин 20-сында ошо 1 айга жетпеген учурда уюштургула деп квотаны берген. Шашылыш биз урушуну түзүп, убактылуу республикалык штаб түзүп, 2766 кишини алып барып, аман эсен алып келгенбиз бардыгын. Ошондой бир 5 айда кылына турган нерсени 1 айга жетпеген учурда. Анан быйыл барганыбызда министрликте министр багы жакшы уюштурдуңар деген баа берди. Анан бизге 6000 квота берди. 6110 багы штаб кызмат кылгандар менен бирге. Быйыл болсо ошол эле убактылуу республикалык штабты түздүк. Анын ичинде 6-7 министрликтен өкүлдөр бар, ведомстволордон жана аалымдар кеңеши болуп отуруп 30 кишиден турган. Ошолор баштан аяк чечет. Быйыл дээрлик бир 70-80% иштерин бүткөрүп калдык. Жылын ошондой тытыш болуп авиакомпаниялар деп Саудия мамлекети же Саудиянын авиакомпаниясы же Кыргызстандыкы деген эле талап бар эле. Быйыл болсо аны кат жазып отуруп 3-чү мамлекет азыр Кувейттин авиакомпаниясын тандап алдык. Анткени баягы конкуренция болгон жерде арзан болот экен. Ошонун жообун күтүп атабыз. Андан башка гостиницалар, башка нерселер, ал жерде 1 ай жашаганда иче турган тамак аш, жана башка жана кыйык жерлерди кыдыра турган жерлердин бардыгын ошо жакында 8 кишилик комиссия менен барып туруп, ошол жерди бүткөрүп келдик. Азыр эми толук ошо турабыз, элибизди алып барып алабыз деген. Толук баягындай жөн эле жалаа сөздөр болушу мүмкүн, бирок бардыгы көзөмөл, прозрачно, ошо 30 киши бирин-бири сайгылаган органдар, ГКМБдан бар, МВДдан бар, Дин иштери комиссиясынан бар, президенттик администрациядан бар, Минздрав, ал жерде бир жаман ою бар киши болсо да бири-бирин сайгылай турган органдар жыйнап койгон. Бири-бирин контролдоп тура турган. Көзөмөлгө ала турган. Баягы былтыркыдай мурдагы жок, андай болбойт. Көп, аябай көп. Эми билесиздер да 20-жылы баягы пандемияда ызычуу болуп, акча желип кетти деп барып жетпей калып, ушундай болбоду беле муфтияттан. Анан биз жагы максатсыз пайдалануулар болуп кетпесин деген ойдо ушундай алдын алалы деп чакырып отурам да ошону. Уюштурууда мындай ызычуусу жок, уюштуруп беришибиз керек. Коррупциялык элементтердин баарын жокко чыгарыш керек. Анан колдон келишинче биздин жарандарыбызга арзан, ошо өзүңүздөр жана айттыңыздар го, 3-чү жактын учактарын алып отурабыз деп ошо буруксат алып. Ал эң туура. Арзан да болду. Конкуренция болгондо ылдыйлатат баасын. Анан барып келиш дагы арзан болот дегендей. Анан мага жеткен маалыматтар боюнча 6000 квота бериптир, 6100. Дагы 1000 деп жазып мен дагы айттым, 1000 квота берсе анда жакшы болот экен деп. Кудай буйрса аны да жазып жөнөттүк. Бул элдин суранычы экен, ошо барабыз деген элдердин суранычы экен. Эми берсе аны аткарып берет, бербесе анда айла жок. Ал бизден бир жактылуу эле бизден сунуш көзөмөл эмес да. Кудай буйрса. Ошол эми билесиздер, диний кырдаалды жөнгө салуу максатында мен 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясий концепциясынын саясатынан бекит бергенмин. Мен ойлойм, жакшы ошол концепциянын жолу менен эле кетип баратасыздар деп ойлойм. Албетте мамлекет биз динге эч кандай кийлигишпейбиз, бизде дин тутуу эркин. Биз бирок мындай эриш аркак бири-бирибиз менен ушундай жакшы тыгыз байланышта иштешибиз керек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, диний агымдар көп бизде. 16-17 агым менен жүрөбүз. Ошондуктан бир эле Кыргыз мамлекетинде жашаган мусулман болгондон кийин бир эле агым менен муфтияттын саясатын колдоп, ушул муфтияттын саясаты менен, линиясы менен гана кетишибиз керек да. Муну сиздер колго алышыңыздар керек өзүңүздөр. Туура эмес багытта, туура эмес агымга кирип бараткандарды алдын алып, сиздер эми 2-3 жылдан бери айтып келатам го, ошолордун бардыгын мына биргеликте мамлекеттин күчү керек болсо, мамлекеттин күчүн сурасаңар болот. Так өзүңүздөр деле билимиңер, илимиңер жетет дегендей бүт республика боюнча молдолорубуз бар, областтарда, райондордо, айыл өкмөттөрдө керек болсо. Ошолорду колдонуп, ошолордун билимин колдонуп, ушу бир нукка салып берсеңер, ушу жакшы болот эле. Бизден мамлекет тараптан кандай жардам керек болсо сурагыла, беребиз, бардыгын беребиз, шарттарды түзүп беребиз.
Анан кийин мен ошо былтырлары бир кийим боюнча бир муфтияттын, молдолордун бир түрлүү кийими болсо деп бир неме кылып бердим элем, башын баштап бердим элем. Аягын өзүңүздөр да улантып кетсеңиздер Кудай буйрса кийип атышат. Улам жардам керек болсо сурагыла. Кудай буйрса. Так, сиз иштериңизде кандай жаңылыктар бар, эмне кемчиликтер бар, кандай жардамдар керек айтыңыз. Кемчиликтер жок, иштер жакшы жүрүп атат. Штаб уюштурууда дээрлик Азирети муфти айтып өткөндөй бүтүп калды. Мурункудай штабтын жетекчилигинде да 100 киши барчу экен. Биз ал да былтыр билесиз токтотконбуз, 14 киши менен барып, мындай ашыкча кишилердин исрапкерчилик кылып элдин акысынан бара бергенин токтотконбуз. Мурда 100 киши бар. 100 киши. Быйыл болсо 30 кишиге топтолдук. 30 кишиге топтолдук, 30 кишиге жоопкерчилик алып ошол кишилер 70% кыскарткан экенсиздер. Антпесек Жана жогоруда айтканыбыз концепциянын алкагында Ханафи мазхаб боюнча жерлерде Кыргызстан боюнча Азирети муфтинин тапшырмасы менен окуулар жүрүп, бир типтүү саясат жүрүп атат. Биз толугу менен жардам берип атабыз. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартиптердин баардыгын биз дайыма колдоп атабыз. Да бир өтүнүч, сизге мурун телефондон да айттым элем өткөндө, могу ысырапчылыкты жокко чыгаруу боюнча. Кудайым буйрса. Жаманчылык чыккан жерде, ушундай жерде мал сойбоо десе эле туура эмес түшүнөт экен да. Даже тилекке каршы биздин аксакалдарыбыз да анткени илгертен бери биздин неме каныбызга сиңип калган да, бул өзүбүздүн кыргыздын салты. Мусулманчылыкта жок десең аны түшүнбөйт экен. Мен ата бабамдан бери келаткан салт деп жаран эми азыр билесиздер, колунда бары деле жогу деле бири-бирине эрегишип, бири-бирине атаандашып, мисалы колунда эчтекеси жок болсо да бул менин кошунам сойгонунан элден уят деп ушундай бир куру намысты тутунуп алып эле анан кийин жалгыз уюн саап ичип отурган уюн союп туруп атасын же энесин узатып ийген учурлар болуп атпайбы, же болбосо карызга батып кеткен, кредит алып узаткан учурлар аябай көп кездешип атат. Мына мага келип түшкөн арыздардан, элден келип түшкөн маалыматтардан билем да. Мен ошон үчүн анан ушундай жарлык чыгарып туруп сиздердин сурандым да ошону. Сиздер дагы ушуну элге сиңирип, бара-бара жок кылып берет. Мал сойбой, канча карбай кое коюш ал башка улуттардын салты дегендей түшүнүп барат. Диндин түшүнүгүнөн терең билим берүү, терең айтып жеткизсе, анан кийин ошондо элдер дагы түшүнүп, мындай оңолот эле да.